Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Азыркы учурда өтө кырдаалдуу болуп турган нерсе бул пандемия, коронавирус. Кыргызстанда азыр аябай күчкө алып, элдер ооруп жатат. Балким сиздер билбей кетесиз, ал региондорго таркап, айыл жергесинде аябай күчөйүп кетти. Ошол үчүн өзүңүздөрдү сактаңыздар. Биз сиздерге аябай кызмат болуп атабыз. Ошондой эле эң актуалдуу, эң аябай актуалдуу болгон бул просрочка. Санэпидстанциянын башчысы Кубан Уланович Кундашев, сиз эмне аны карабай атасыз? Просрочка деген аябай кооптуу нерсе да бул. Өзүңүздөр көргөндөй сокторду аябай просрочка сокторду кайра перегилетип атат, чипсин сатып да жаш балдарга. Бүт товарлар келген баары просрочка. Просрочный нерсенин баарын кыргыз элине сатып атпайбы бул? Бул тирүүлүү эле элди уулап өлтүрүп атпайсыңарбы силер? Эмне үчүн санэпидстанция иштебейт? Эмне үчүн биздин кыргыздар жарандары ушундай кыйналыш керек? Ошондой эле Министерство здравоохранения, Ден соолук министрлиги, Сабиржан Абдикаримов. Эмне үчүн сиз иштебей жүрөсүз? Бизде азыр Кыргызстанда иштебесеңер алдагы ордуңарды бошотуп кеткиле. Сиз ушул нерсени карашыңыз керек. Санэпидстанция түздөн-түз сизге баш ийет. Эмне үчүн ошол нерсени карабай жүрөсүздөр? Же сөзсүз эл чыгып силерди куулташ керекпи, же кетириш керекпи? Же кыргыз эли силерге баары бирби? Өзүңүздөрдүн балдарыңыздарды, кыздарыңыз, неберелериңиз тамак жеп атпайбы Кыргызстандан эле? Ошол себеп Кыргызстанда эң оору аябай көп да. Кыргызстан оору жана туура эмес тамак жегенден дагы Кыргызстан алда турат да. Биз аябай ушу ооруйбуз да. Биринчи нерсе бул просрочка. Кайра айтып кетем, просрочканы аябай Кыргызстанда күчөйүп кеткен, эч ким карабайт аны. Сертификат деген жок. Границадан уже кирип баштаганда чек-арадан. Ошондон бери караган эмес. Ошондой эле санэпидстанцияга айтып коеюн. Эгер жакшы иштебесеңер, башка атайын просрочканы караган, не только просрочканы, таможняга кирип атканда уже срок односын баарын караган кыргыз Потребнадзор кылышыбыз керек болбосун.